былтыркыга караганда абал жакшыраак. Эмне дегенде суу саташта бизде Токтогул кезинде былтыр 12,1 болсо, ушул убакта азыр 13,6 миллиард метр куб суу бар. Бул 1,3 миллиард куб сууга былтыркыдан көбүрөөк. Бирок бул деле азыраак кылат, аздык кылат кыштан өтүүгө. Ошондуктан бизде кошуна мамлекеттер менен келишимдер түзүлгөн. Келишимдин негизинде бизге импорт, электр энергиясынын импорту жүрүп жатат. Бул мындай бизге кыштан чыгууга аябай жакшы шарттарды түзөт. Мындай ишенимдүү кыштан чыгабыз. Кайсы өлкөлөр менен импорт? Бул өлкөлөрдү эмелерди айтуунун азыр ушундай конфиденциальный информация да. Баягы коомчулук сразу эле эмеге өткөрүп атпайбы, обсуждение. Ошон үчүн бул жагын айтпай эле коеюн, бирок жакынкы эле кошуна мамлекеттер менен бизде келишимдер түзүлгөн. Ошо келишимдин негизинде импорт жүрүп жатат. Бул ушул азыркы биздин абалыбызга аябай мындай жардам берет. Негизинен ишенимдүү чыгып кетебиз. Жылдан жылга 5% өсүү мындай прогноз болуп турат. Биз ошого жылдын башында планды түзүп атканда ошол нерсени 5% өсүүнү эсепке алып туруп пландаштырабыз. Бул өсүү канчалык болду? Бул жылдын аягында билинип калат, канча процентке өстү. Азыр бизде өзүбүздүн иштеп чыккан электр энергияны анан импорт менен биз камсыздап келатабыз. Анан эгерде 5% көтөрүлсө, өсүү дагы байкалса, аны деле камсыздайбыз. Биз муну жылдын башында эле эсепке алганбыз, пландаштырып жатканда. Ошондой. Кошумча генерациялар кошулдубу? Кошумча генерация бизде Токтогул кезинде азыр реконструкция аягына чыгып атат, 4-чү агрегат боюнча. Бул эгер аягына чыкса бизде 300 мегаватт болгон болсо, буга чейин азыр 4-чү агрегат ишке киргенден кийин 360 мегаватт болот. Бул 20% өсүүнү алып келет да. Андан сырткары ат башы кезинде буга чейин ал жерде 4 агрегаттын реконструкция болду. Буга чейин 10 мегаватт менен иштеп атса, азыр 11,4 мегаватт ар бир агрегатта. 4 бардыгы жалпысынан 4 кошкондо бул 4,8 кошулуп атат да мегаватт. Бул да алдыга жылуу. Ушул өсүү ушундай багытта болуп атат. Токтогул кеси боюнча реконструкция уже ноябрдын 20-ларында уже ишке кирип калат. Ушул график боюнча. Бул деле аябай салымы чоң бир иш болот. Ишке кирип калат деп үмүттөнүп турабыз. Азыр сыноо иштери жүрүп атат. Пусканаладычный иштер. Пуска даярдоо иштери жүрүп атат. Ноябрдын 20-лары. Ооба. Анан жалпысынан эле ушу Кыргызстанда электр энергия менен камсыздоо жаатында энерго көз карандысыздыкка жетишибиз керек деген маселелер көтөрүлүп келатат. Бирок бул багытта иштер акырындан жасалып атат десек болот. Эми түшүнүктүү, анткени бул чоң ири долбоорлор, көп каражат. Бул жерде көп жактуу караш керек. Бир эле ГЭСти карабай, нетрадиционный источниктер бар го, возобновляемый источник деп коет. Кайра бир жаралуучу источниктер. Бул күн батареясы, күндүн энергиясын электр энергия айландыруу, бул жаатында дагы иштер жүрүп атат. Так, шамал энергиясын алуу, электр энергия айландыруу. Андан сырткары көз карандысыздыкка жетиш үчүн чоң кубаттуулуктагы станцияларды киргизишибиз керек. Бул Камбар-Ата 1 боюнча бар жалпыга маалым, старт берилген, азыр даярдык иштери жүрүп атат ал боюнча да. Ал кирип калса аябай эле. Бирок ГЭСтин курулушу бул 7-8 жылды талап кылат да. Өзү ошол бир негизинен жылып баратабыз. Жакын аралыкта буйруса көз карандысыздыкка жетебиз. Импорт токтойт, экспортко жумшап калабыз деген ойдобуз.